Бишкек шаарынын 6-Кичи районунун жашоочулары митингге чыгышкан. Анда жеке компаниялардын бири жергиликтүү жашоочулардын оюн эске албастан Кичи райондогу жападан жалгыз балдар аянтчасынын ордуна көп кабаттуу имарат курганы жатканы айтылган. Бул окуяга мэрия аралашып, курулуш иштери убактылуу токтотулганын билдиришкен эле. Бүгүн Кичи районунун тургундары курулуш компаниясы жашоочулардын макулдугу тууралуу келишимди жасалмалап алганын айтып чыгышты. Бул көйгөй 2 жыл мурун пайда болду. Анда мэрия бул жерди Мэр ЛТД деген бир фирмага 49 жылга көк китеп менен берип коюптур. Биз ошол фирма келгенде жолугуп сүйлөшүп, биз айттык, биз каршыбыз, бул жерде үй турганга болбойт. Роза ветров бузулат, жана күн тийбей калат бул үйлөргө десем, жок, биз ушу саттык, анан биздин каражатыбыз жок, башка бир фирма келип салат дегенден биз ал фирмага да каршы чыгабыз деп сүйлөшкөнбүз. Анан 2 жыл мурун мен чет мамлекетте жүрсөм, 1 ай, ошондо келип бул жерде собрание, чогулуш жасап, элдерге силердин домкомуңар макулдугун берген, мына мол кагазда деп кол көрсөтүптүр да. Бирок ал кол меники эмес негизиндечи. Анан ошондо кийин былтыр май айында бул жерге вице-мэрлер келген, руководители служб. Анан байке, сиз кол койгон турбайсызбы дегенден, көрсөтүңүзчү ушул кагаз деп турган. Мына дегенде мен айттым, бул менин колум эмес. Менин колум уже 15 жылдан бери башкача. Англисче жазам мен, колумду англисче коем десем, деп турган. Мен айттым, анда мен бул фирмага сотко берем. Бул азыр мен билип атам, эми мына элдерге айтам. Бул жерде булар разрешительный документтерди менин колумду туралап, анан алган турбайбы деп ошентип көйгөй чыгып атат. Мы, конечно, пойдем на мировое соглашение. Да. Ты же знаешь, это не вы должны идти, это мэрия должна идти. Да. Но это наша земля тоже. Это муниципальная земля. Бүгүндө өзүңүздөр көргөндө мына элдер нааразы болуп атат. Ушул жерде 11-жылы убагында жер берилиптир. 18 сотка жер көп кабаттуу үйгө курулганга. Бүгүнкү күндө элдер толугу менен каршы 6-микрорайон жашоочулар себептигине көзүңүздө көрүп атасыздар. Футбольное поле, детская площадка экен. Биз дагы мэрия тараптан бүгүнкү күндө бүт курулуш иштерин токтотуп турууну азыр строй фирмага айттык. Жеринин мыйзамдуулугун эмнеге ошол убактан бери салган эмес толук анализдеп чыгабыз, ошондон кийин тийиштүү чечим кабыл алабыз. Менимче бул жердеги жашоочулар көбү үй курууга каршы. Биз деле көрүп турабыз, ушул жерге үйдүн ордуна бир футбольный поле же бир детский площадка болсо туура болмок. Ал эми бул жасалмалуу документ боюнча вице-мэр Азамат Сагындык уулу буларга токтолду. Анысы мен азыр кагаздарын көргөн жерим жок. Азыр тапшырма бердим тийиштүү шаардын службаларына. Ошого тиешелүү баардык документтерин карайбыз, изилдеп, анан юридикалык баа беребиз. Вы за строительство здесь? Нет! Против? Против! Против.